Biz azыр кайерде тарбия жөнүндө сөз кылбасак, ата эненин балага берген тарбиясы жөнүндө сөз болот экен да. Бирок мына биздин реалдуулукту карасак, бүгүн ата энесин тарбиялаган балдар да бар да. Азыр ушундай бир муундар чыкты, ата энесин тарбиялайт. Булар жөнүндө эмне дейсиздер? Мисалы үчүн атасы ичет. Эне деген байкуш керелден кечке базарда ал ушу жана идиш аяк менен алек. Ушу балдар намаз окуп, адал турмушка киришип, аталарын, кээде энелерин да тарбиялаган балдардын бир ушундай мууну пайда болду. Буларды эмне дейбиз? Буларды бала дейбизби же ата эне дейбизби? Бул чоңоюп калып өзүнүн ата энесинин алдындагы милдетин аткарып аткан бала дейбиз. Тарбиячы дейбизби ушу балдарды? Бул балдар эми албетте бала ата энесине тарбия бере албайт. Анткени ата эне баладан тарбия алгысы келбейт. Ал эч бир түшүнүктө да жок. Ата эненин баягы өзүңүз да ата энесиз, андай баладан бир нерсе үйрөнгүсү келбейт да ата эненин. Ошондуктан дагы мисалы баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуну тактайлы. Бул жөн ата эненин текебердиги же табият ушундайбы? Табият ошондой, текеберликтен эмес. Айрым ата энелер үйрөнүшү да мүмкүн баласынан чындап. Бирок ошол эле убакта келип бала ата энесине мындай кылба, мындай кыл, отур, тур деген болсо, анда албетте ата эненин табиятына туура келбейт. Ал оор келиши мүмкүн. Ал анткени өмүр бою баланы өстүрүп, чоңойтуп, эме кылган, кийин өткөн ата эне. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы ата энесиз калып калуусунун бирден бир себеби ошол деген алымдарыбыз да бар да. Аллах Таала өзү гана тарбиялагысы келди дейт. Балким ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгон кезде ошол башкаларга бир нерсени жеткирүүдө, иманды, Аллахты таанытууда үйрөтүүчү болуп келип атпайбы пайгамбарыбыз? Тарбиячы болуп келип атат. Ата энесинин жоктугунда бир сыры ошондо болушу мүмкүн. Ошол эле убакта Абу Талиб абасы дагы эмне болуп атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол миссиясын кабыл албай бул дүйнөдөн өтүп атат да. Ошондуктан бала бул жерде баягы өзүнүн милдетин аткарып атат жана ата энесине бир үлгү болуп атат десек болот да. Үлгү болуп, ошол албетте ата энесине бир туура багыт, туура нукка салгысы келип атат, аракет кылып атат, бирок ошол эле убакта баланы биз тарбиячы дебешибиз керек да бул жерде. Ким бул бала? Бул баланы эмне дейбиз? Ата эненин алдында милдетин аткарып атканда бир аты табылды. Өзү жалпы көргөн, мага да көп суроолор келет. Агай, ушу атам намаз окубайт, кээ бир кыздар мага кат жазышат. Агай, мен чечиндире албай кыйналып атат ата энем депчи. Чечин дейт, мен чечинбей атам. Мен тетирисинче аларды бул милдет экен деп түшүндүрмөк түгүл, өзүмдүн кийимимди коргоп кыйналам дейт да. Бул балдарды эмне дейбиз? Кандай атасак болот буларды? Бул балдарга эми Кудайым ушундай бир жакшы чоң неиматты берген, хидаят берген балдар деп түшүнсөк болот. Албетте эми ушундай Аллах Таала берген хидаятка амал кылып, кандай десем, бир адамгерчилик менен ата энесине бир албетте бир ата энелик сезим менен эмес, балалык бир мээрим менен аларга бир акыл насаатын айтып, аларга бир көңүл бурса болот деп ойлойм да.